Жамиля Бакбергенова менен Айсулуу Тымыбекованын күрөшүн көрүп атабыз. Кыргызстанда сбор өтүп атат 8 өлкөнүн катышуусунда. Айсулуу өзүңүздөр билгендей 62 кг салмагында күрөшөт. Ал эми Жамиля Бакбергенова 70'ten өйдө күрөшүп келет. Салмагы оорураак, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Эми ага карабай мындай сборлордо буга чейин бизге мээрим айтып өттү. Кимди тандаса ошон менен күрөшөт. Демек, Жамиля Айсулууну тандадыбы же болбосо Айсулуу? Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Жамиляны тандадыбы азыр? Белгисиз, эң башкысы биз 1 минута, 1 minute. Күрөш көрүп атабыз. Бул жакта түрдүү машыктыруучулар бар. Башка өлкөлөрдөн келген, Казакстан, Америкадан келген машыктыруучулар бар. Нурбек агай жүрөт. Азыркы спорткаларды Нурбек агай көзөмөлдөп атат. Жакшы. Айсулуу эмне урунуп калды, жаракат алды. Бүгүн өтө бир жоопкерчиликтүү күн деп айтышты бизге. Мындай сборлордо эми өзүңүздөр билгендей, албетте алдыда чоң мелдештер тургандан кийин жоопкерчиликтүү эле болот. Жамилянын бир тууганы Мадина Бакбергенова турат ал жакта, арыраак жакта, телефонго так. Негиздер Казакстандын сыймыктары. Тажрыйба алмашуу үчүн өтө жакшы. Мүмкүнчүлүк. Готовы? Молодец! Maşallah.
2 minuten. 2 minuten. Last minute. Секунд. Пятнадцать секунд. Отдыхаем.